Москвада кыргыз кыз көчөдө мас болуп жатканын Facebook колдонуучусу видеосун жүктөдү. Хамза Жеңиш аттуу колдонуучу күйгөнүнөн жарыялап жатканын белгилеп, анын айтымында текстиль Шикин метросундагы түнкү клубтан чыккан мас кыздар өтө көп. Ушуга чейин канчалаган шерменде көрүнүштөргө көз жумдук. Москвада метро текстиль Шикиде түнкү клуб ачылгандан бери жумушка ошол жерден өткөндүктөн дем алыш күндөрү эркек мындай турсун, мас кыргыз кыз көрбөгөн дем алыш боло элек. Акыры сабыр түгөнүп, бүгүн ушул көрүнүштү киргизүүгө туура келди. Түнкү клубтан чыккан кыргыз балдар кыздарды мас абалында жолдун жээгине таштап кетишиптир. Мындай көрүнүштө табалап турган таксист коңшу тажик, өзбек туугандар бекер жеткизип коелу деп шыйпаңдап видео тартып да жатышты. Алар өз мекендештерине жөнөтөт да кыргыз кыздары деп. Ушундай жаман көрүнүштөрдөн улам көп улуттар бизди теңине албайт. Кыскасы телефонун алып, туугандарын чакырып келгиче күтүп, тууганына тапшырып анан кеттик деп жазат. Бул ак чындык кежи. Кечээ 11 августта Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунун Толук айылында куруттай болгон чоң мөндүр жааган. Бул учурду чагылдырган видео менен окурман бөлүштү. Айылыбызга мөндүр жаап, кородогу жашылчалардын баарын талкалап кетти деп билдирди окурман. Булак соңку кабар.